Баткенден 20 медицина кызматкери Бишкекке жөнөп кетти. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Баткен облусунан 20 медицина кызматкери оорунун очогу болгон Бишкек шаарына коронавирус илдети менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүү үчүн ыктыярдуу түрдө жөнөп кетишти. Алардын ичинен медицина тармагында 40 жылдан бери эмгектенип келген медицина кызматкерлери да бар. Дарыгерлерди өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максутов жана Чынара Саттаровалар узатып, аларга бекем ден соолук, күч-кубат каалап, ыраазычылыктарын билдиришти. Бүгүн биз 20 медицина кызматкерлерди жөнөттүк. Алардын ичинен 6 врачтар, дарыгерлер жана 14 бул арасында фельдшерлер бар жана медайымдар бар. Учурдан пайдаланып, Баткен облусунун тургундарына кайрылып кетет элем. Мына 2-3 айдан бери медицина кызматкерлери алдыда бардыгы обсервация, изоляция, мобильный бригадада бардыгы иштеп жатат. Эпидемик врачтар канча иштеп атат. Ушулардын эмгегин текке кетирбей, мына буларга аябай кыйын болуп атат, нагрузка аябай чоң болуп атат. Түнү күнү үйүнү көрбөй дежурствода иштеп атат, обсервацияда, изоляцияда иштеп атат. Ошондуктан урматтуу Баткен облусунун тургундары, мындай кырдаалда биз бири-бирибизди түшүнүп, бириндик менен, ынтымак менен жеңип кетүүгө бардыгыбыз жоопкерчиликти алып иштешибиз керек.